Окуу жайдын Кыргыз-Кытай факультетинин 10 жылдык мааракеси өттү. Алгач кече ректор Кудайберди Кожобеков Кытай Эл Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Ду Дэвэндин куттуктоо сөзү менен башталды. Кыргыз-Кытай факультети өтө көптөгөн ушул Кытай тилин үйрөтүү боюнча, Кытай маданиятын үйрөтүү боюнча кадрларды даярдады. Бүгүнкү күндө келечекте биз эми ушундай этапка келдик. Биз ушул Конфуций институту аркылуу биз эми Кытай тилдүү башка кесиптеги адистерди даярдоону пландап атабыз. Бүгүнкү күндө ошол 3 университет менен 5ке жакын биргелешкен программалар даярдалып жатат. Ал жерде мисалы IT адиси, Кытай тилдүү IT адиси, Кытай тилдүү экономист деген сыяктуу адистерди даярдоонун үстүндө иштеп баштадык. Кеченин 10 жылдыгына карата Кыргыз-Кытай улуттук ыр бийлери менен коштолуп Манас эпос айтылды. Ошондой эле студенттердин катышуусунда концерттик программа уюштурулду. Кеченин алкагында 17 ноябрда өткөрүлгөн Конфуций институтунун 10 жылдыгына арналган «Спорт бизди бириктирет» аттуу спорттун волейбол түрү боюнча агайлар арасында 1-орунду Кыргыз-Кытай факультети жеңип, аларга сертификаттар, акчалай сыйлыктар тапшырылды. Это тоже праздник для нашего народа. Мы хорошо помним, что институт Конфуция при Ошку – это один из самых лучших институтов Конфуции. Этот институт Конфуция получил звание «Образцовый институт Конфуция». Это первый образцовый институт Конфуция в регионе на пространстве бывшего СССР. Ош мамлекеттик университетинин алдындагы Конфуций институту 2013 жылдын январь айында Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасынын ортосундагы достук жана билим берүү жаатындагы мамилени чыңдоо максатында Бейжиңдеги Конфуций институттарынын башкы башкармалыгы, Кытай тилин жана маданиятын жайылтуунун мамлекеттик канцеляриясы менен Ош мамлекеттик университетинин ортосунда түзүлгөн келишимдин негизинде ачылган.